негизи адам баласы ошо гусул алганга шарт түзүш керек да. Мен ошо таң калам да ушундай адамдаргачы. Ошол адам баласы үй салып атабы, же бир квартирага чыгып атабы, ошонун биринчи шартын ойлош керек да. Мен намаз окуйм, гусул алам, кандай шартта гусул алам деп ошону ойлоп, ошонун аракетин көрүш керек. Бул өтө кыйын нерсе эмес. Азыркы заманда көп баардык нерсе бар. Ошонун баарын шартын ойлоп аракет кылыш керек. Анан гусулганга шартым жок деген бул негизи туура эмес нерсе. Анан адам мусулман үчүн уяттаган нерсе да. Кантип гусулганга шарт жок? Ар бир жерде гусул алганга шарт бар. Албетте бири-бирине караганда эми шарттар ыңгайлуураак болушу ыктымал, бирок да кандай болсо дагы гусул алыш керек үйдүн ичинде. Душ салып алыш керек. Душ жок болсо ошол үйдүн бир бурчуна атайын жасап коюш керек. Чоң эчтеги душу жок болсо чоң таштек дагараларды даярдап алыш керек. Алдын ала камын көрүш керек. Ошондо гусул алыш керек. Анан менде шарт жок болуп атат деп гусул ала койгон болбойт. Гусул алган кайсы убакта шарт жок болот? Бир сапарда эч ким жок жерде же суу таппай калса, сууга жетпей калса, ошон шарт жок деп айтылат. Анан таямал алып, анан ошо менен гусул алат. Анан үй жашоосунда, айылда же шаарда жашап атып анан гусулга шартым жок деген бул туура эмес нерсе. Бул адамдын өзүнүн кемчилиги. Ошондуктан мындай кемчиликтерин таштап, гусул алганга өзүнө өзү шарт жасап алсын эртерээк. Анткени бул динне байланыштуу нерсе. Адам баласы динин ойлобогондон кийин анан эмнени ойлойт анда?